Ош облусунун Кара Суу районунда пактанын биринчи терими башталды. Учурда ак алтынды жыйноо иштери кызуу жүрүп жаткан кез теримге жергиликтүү кыз-келиндер тартылып, пакта терүү 3 баскыч менен жүргүзүлөт. Дыйкандар үчүн мына ушул алгачкы баскычта терилген пакталар абдан маанилүү, анткени ак алтындын сапаты жакшы болгондуктан сүрөт талап дагы абдан жогору болот. Күнүнө мына ушул терип жаткан жарандар 100 килограммдан 120 килограммга чейин терип жатышат. Былтыркы жылы ак алтындын баасы 60-65 сомдон сатылган болсо, быйыл эми коюлат. Хасанбай Газиев 20 жылдан ашуун убакыттан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Каарманыбыз ошол жылдар аралыгында ак алтындын 3 сортун эгип көргөн. Акыркы жылдары түшүмдүүлүгү жогору, салмагы оор сортунан эккен. 80 сотук үлүш жеринен 50 центнер алууну болжолдоп жатат. Түшүмдүүлүгү жакшы, салмагы ham жакшы. Пактанын немеси ham салмагы ham жакшы. Пактанын баягы тааласы ham жакшы. Средний азыр өзүбүз чамалап турабыз. 50 центнерден түшүм келет деп. Азыр биринчи теримди теришти баштадык. Мына теримчилер менен пактаны терип атабыз азыр. Бирдей ачылып эгин талаасын ак түскө боёгон ак алтынды жыйнап алуу оңой эмес. Андыктан бир нече теримчи катар тизилип, түшүмдү жыйнап алуу аракетинде. Мындагы 80 сотук жер аянттын 3 күн ичинде терип бүтөөрүн айтышат. Күнүнө 120-140 теребиз. Баштаганыбыз кече баштадык. 2-3 күндө бүтүп калат, Кудай кааласа. Бул теримчилер бардыгы өзүбүздүн шериктер, кошуналар, келиндер бардыгыбыз бири-бирибиздикин терип жардам берип, ушундай кылып бүтөбүз. Көпчүлүгү ак алтындын Кытай 52 сортун эгишкен. Ушул сорт аталган аймакка ылайыкташып, бир тергенде гектарынан 4 тоннадан ашык түшүм берет. Азырынча терилген пактаны жергиликтүү заводко тапшырып жатышат. Бирдиктүү баа бекитиле элек. Ала Тоо айыл өкмөтү боюнча 1566 гектар жерге пакта эгилген. Завод, 2 завод бар. Ошо 2 заводдордо ошо декандар келишимдер түзгөн, ар бири декандар өздөрү барышып, ар бир заводдор менен. Ошо келишимдин негизинде бааларын чечип, декандар өздөрү келишим түзүшкөн да. Ошо эми азыркынча пактанын баасы коюла элек. Кара Суу району боюнча быйыл 4,5 миң гектар жерге пакта эгилген. Аларга мамлекет тараптан арзан баадагы көйүүчү май, жер семирткич берилет. Эске салсак, Ош облусу боюнча ак алтын матчтаптуу түрдө Кара Суу жана Араван райондорунда эгилет. Түшүм жергиликтүү заводдорго гана тапшырылгандыктан дыйкандар баанын арзан болуп жаткандыгын жыл сайын көйгөй катары айтышат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.